Бүгүн 2-июнь күнгө жума. Назарыңыздарда жаңылыктар топтому. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Бүгүн орто билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменден өтүштү. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында быйыл Талас облусунун аймагына 100 миңден ашуун көчөт тигилди. Манас районунда капусталар бышып сатыкка чыгууда. Расмий кабарлардан. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында Европа биримдиги Борбордук Азия 2-чи саммити башталды. Номер 2-чи мамлекеттик резиденциясынын конгресс холлуна кирердин алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров делегация башчыларынын ар бирин Европа биримдигинин президенти Шарль Мишелди, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевди, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди жана Түркмөнстандын министрлер кабинетинин орун басары Нурмухаммед Аманепесовду тосуп алды. Кол алышуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин делегация башчылары Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Европа кеңешинин президентинин 2-чи жолугушуусу өтө турган жыйындар залына киришти. Саммитте эки региондун ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечек пландары талкууланат. Эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер жана Борбордук Азия мамлекеттери менен Европа биримдигинин өз ара аракеттенишүүсү боюнча пикир алмашуу болот. Иш-чараны 100гө жакын жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана 70 чет элдик журналист чагылдырууда. Белгилей кетсек, Европа биримдиги Борбордук Азия 1-чи саммити 2022 жылдын октябрында Астанада өткөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2-июнда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери кыргыз-тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жана келечегин, аймактык жана эл аралык күн тартибинин артыкчылыктарын талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчылары акыркы жылдарда эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек аранын долбоордук линиясын макулдашуу боюнча азыркы учурга жетишилген натыйжага канаттануусун билдиришти. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуу улантууну жана өз ара сый урматтын жана ишенимдин негизинде өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөнү жакташты. Өлкө лидерлери эки өлкө ортосундагы достук жана ынак коңшулук байланыштарды сактоонун маанилүүлүгүн ырастап, бардык пайда болгон маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. 1-июндан баштап өлкөдө оор жүк ташуучу унааларга абанын температурасы 28 градустан жогору болгон учурда саат 10:00дон 20:00го чейин жолдо жүрүүгө тыюу салынды. Аталган буйрукту Транспорт жана коммуникациялар министрлиги чыгарды. Тагыраак айтканда, жалпы массасы 18 тоннадан жогору болгон унаалардын кыймылына чек коюлат. Мындай эреже 1-сентябрга чейин уланат. Эскерте кетсек, гуманитардык жардам тез бузулуучу азыктарды ташыган унааларга тиешелүү эмес. Андыктан кечээ атайын оор жүк ташыган унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иш-чарасы өттү. Бүгүнкү рейд максаты транспорт департаментинен 126 буйрук чыкканда, буйрукта жүргүнчү ташыган жана оор жүк ташыган транспорт каражаттарын контролдоо. Оор жүк айдаган айдоочуларга кайрыларыбыз, күндүн табы 28 градустан ашып кетсе, жолго чыкпай эле коюңуздарды суранабыз.
Президент Садыр Жапаров 2022 жыл Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жарыялаган. Аны менен Кыргызстандын бардык аймагында ийне жалбырактуу жана башка көчөттөрдү отургузуу менен айлана тегеректи жашылдандыруу көрктөндүрүү иши башталган. Ал эми Талас облусунун аймагына 100 миңге жакын ар кандай көчөттөр отургузулуп, бүгүнкү күндө алардын өнүмдүүлүгү көзөмөлгө алынууда. Бул Калба айыл өкмөтүнө караштуу жер участкасы. Аталган жерге жазалды менен айыл өкмөт тарабынан 200 түп алманын көчөтү отургузулган. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, экологияны сактоо максатында тигилген көчөттөрдүн баары бүгүнкү күндө өнүп чыкты. Жалпы аянты 3 гектарды өзүбүз ошол жерде болжолдогонбуз. Кудай буйруса келечекте ошол 3 гектар аянттын бардыгын алма менен толтурабыз деген үмүтүбүз бар. Андан тышкары ийне жалбырактуу көчөттөрдөн 130 отургуздук. Булардын бардыгын көбүнчө Калба айылынын кире беришине, бала бакчаларга, анан мектептерге бөлүп бердик. Бул айыл өкмөттүн жалпы жонунан 330 көчөт отургуздук. Жашыл мурасты колдоо менен биз ойлойбуз, кийинки муундарга ушундай жакшынакай бир жашыл паркты бир чыштап кетебиз деген үмүтүбүз бар. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында Бекмолдо айыл аймагына дагы айыл өкмөт тарабынан 261 миң сом бөлүнүп, 360 даана ийне жалбырактуу көчөттөр алынган. Алардын баары жазалды менен маданият үйүнүн алдына отургузулган. Учурда көчөттөрдүн жетилип кетишине өзгөчө көңүл бурулууда. Ал үчүн атайын жооптуу кызматкерлер даярдалып, суугаруу жана башка иштери көзөмөлгө алынып жатат. Ушул биздин Бекмолдо айыл аймагында жайгашкан социалдык объектилердин аймагына, территорияларына тегилди да. Ушул көчөттөрдүн бир 10% гана бир эме болбосо күзгө чейин бир жакшы отуруп, жакшы өнүп кетет деген ойдобуз. Ушуларды жакшылап өстүрүп, экологияга жакшы таасир берсин деп жетекчилерге милдеттендирилген да негизи. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүү максатында өткөн жылы Талас районунун аймагына 34 миң көчөт отургузулса, быйыл 50 миңге жакын ийне жалбырактуу жана мөмө жемиштердин көчөттөрү отургузулду. Ошондой эле гүлдөрдүн да көчөттөрү мектептерге, бала бакчаларга таратылып берилди. Ага бир гана жергиликтүү бийлик эле эмес, жаратылыштын жабыркашына кайдыгер эмес жарандар да салым кошуп жатат. Быйылкы тиккен көчөттөрүбүздүн 100% өндү десем мен жаңылбайм да. Жакшы карадык, убагында суугарып, убагында эметкен үчүн баардыгы өндү десек жаңылбайм. 2022 жылы Кыргызстан боюнча 5 миллионго жакын бактарактын көчөттөрү отургузулган. Ал эми Талас облусунун аймагына өткөн жылы 110 миң көчөт отургузулса, быйыл андан да көп. Бүгүнкү көчөт эртеңки бактарак. Андыктан экологияга аяр мамиле жасап, тигилген көчөттөрдү көрктөндүрүү башкы максат. Азыркы мезгилде көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү жакшы. Анан да биз азыр бардык айыл өкмөттөр кыдырып айтып атабыз. Ушул өнөктүгү да уланат. Буйруса сентябрь айында канчасы өнөт, канчасы өнбөй калат, ошону дагы күзүндө текшеребиз. Ар бир көчөткө жооптуу кызматкерлерди коюп, жай мезгилинде күн ысыганда ошо суугаруу өнөктүгүн ишке ашыруу боюнча ар бир айыл өкмөткө түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, өлкө боюнча жүрүп жаткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүн президент Садыр Жапаров өткөн жылы Аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагына көчөт отургузуу менен баштап берген. Анда өнөктүктүн алкагында 2030 жылга чейин Кыргызстанга 70 миллионго жакын бак тигилери айтылган. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас облусу. Эргенне коомдук фондусунун демилгеси USAID-тин колдоосу аркылуу Кыргыз өлкөсүнө 70 тонна жашылча аралашмасы кошулган, атайын кургатылган гуманитардык жардам келген. Бүгүн гуманитардык жардамдын 3 тоннасы Таласка жеткирилди. Жашылча аралашмасы кошулган бул даяр кургак азык адам организми үчүн жагымдуу. Анткени курамында макро, микро элементтер камтылган азык облустагы аз камсыз, ден соолугунан жабыркаган жарандарга, ошондой эле реабилитациялык борборлорго таркатылды. Сөз кабарчыбызда.
Бул жашылча аралашмасы кошулган кургатылган азык бүгүн Талас облусундагы 4 район 1 шаардагы реабилитациялык борборлорго берилди. Тез бышып адам организми үчүн табылгыс азык болгон бул аралашма 2006 жылдан бери USAID-тин колдоосу аркылуу өлкөгө келип турат. Мына бүгүнкү келген гуманитардык жардам бул атайы жана мүмкүнчүлүгү чектелген карылар жана балдар үйлөрүнө бөлүнүп берилип атат. Бул жардам USAID программасы менен биздин америкалык атайы мына ушул 2006 жылдан бери булар жардам берип келатышат. Мына ушул келген жардамды биз атайы ушул бөлгөн организацияларга бөлүп берип келатабыз. Кургатылган даяр азык Эргене коомдук фондунун көмөгү менен өлкөгө 70 тонна келген, анын 3 тоннасы Талас жергесине бөлүндү. Таласка да бүгүн 3 тоннадан ашык кургатылган жазмык кошумчасын алып келдик. Бул аябай баалуу тамакка. Анткени белоктун көлөмү эт менен барабар. 100 грамм этте 100 грамм жасмыкта экөөнүн көлөмү бир. Бул иммунитетти аябай көтөрө турган оокат. Жас балдарга, кара картаңдарга, инвалид, хронический оорулары бар адамдарга аябай баалуу тамак. Берилген гуманитардык жардамды ар бир райондогу реабилитациялык борборлордун жетекчилери алды. Ал эми өкүлчүлүктүн жыйындар залында гуманитардык жардам алган борборлордун жетекчилери менен жыйын болуп, анда жашылча аралашмасы кошулган кургак азыктын өзгөчөлүгү тууралуу сөз болду. Биз чечевичный суп наборду коомдук фонд, Эргене коомдук фонд аркылуу USAID тармагынан колдонулуп, бизге алып келинип жүрөт. Биз алып жүргөнүбүзгө көп эле жыл болуп калды. Биз көпчүлүк учурда бул муктаж болгон аярлуу катмарда үй бүлөлөргө жана ошондой эле өзүбүздүн менен тыгыз иштешкен маргиналдуу группадагы адамдарга беребиз да. Бунун эмнеси менен жакшы? Бул жана бир күндө адамга керектүү болгон витаминдердин баары камтылганда, буну бир жолу үйдө бышырып жесең, кадимки жана биз айтабызга эт жегиле, жумуртка жегиле, балык жегиле деген ошо витаминдер бар. Бул уже чечевичный суп набордо камтылып, баары кошулуп келет. Гуманитардык жардам менен катар Талас жергесине мебендазол дарысы да берилди. Бул дарынын өзгөчөлүгү адам организминдеги курттарга каршы. Эми үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылып, каалоочу жарандар иштеги курттарга каршы дары алса болот. Бегай Масымбаева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Манас районунун Жайылган айылындагы дыйкандар эрте бышкан капустанын үрөөнүн күнөсканада өстүрүп, көчөттөрүн чарбагына олтургузуп, капусталар бышып жетилип, кардарларга сатыкка чыгарыла баштады. Айыл тургуну Алмаз Абдыразаков капуста өстүрүп, дыйканчылык менен алектенип келе жатканына 30 жылга жакындап калды. Жайылган айылындагы дыйкандан кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев кабар алган. Манас районунун Жайылган айылынын тургуну дыйкан Алмаз Абдыразаков жылына япон сортундагы эрте бышкан капусталар дегет. Бүгүнкү күндө капусталар бышып жетилип, жакынкы аралыкта сатыкка чыгаруу алдында турат. Алмаз Абдыразаков жалаңала капустаны эгип түшүм албастан бир жылда чакан жерден 2 түшүм алууга үлгүрөт. Кудай буйрса, кыш менен кылган менетибиз акыретте жанып, мына буйрса урожайга жетип атабыз. Капуста бышты. Манас районунда жашылча жемиштин мекени деп айтылат. Бул район климаты ысык келип, жашылча жемишти өстүрүүгө ылайыкташкан. Жергиликтүү дыйкандардын көпчүлүк үлүш жерине помидор, калемпир, пияз, капуста жана болгар калемпирин эгишет. Буюрса жылда айдап атабыз. Ар бир сортту көрүп атабыз. Былтыр заказ деген сортту тиккенбиз. Быйыл Оваз Шарамант F1 деген японский сорт. Балдар рекомендация берип бишкитен 60 күндө бышат деп беришкен, эми быйылкы погодага жараша 70 күнгө айланып калды. Агроболокту мен жаап, моундай кылып, мини тепличка кылып өстүргөнбүз. 7 мартта көчөтүн жерге отургузганбыз. Буюрса бышты бүгүн. Дыйкан Алмаз Абдыразаков чарбагындагы 15 соток жерге жылына капустанын эрте бышкан үрөөнү өстүрүп, июнь айынын башында базарга сатыкка чыгарып турат. Төб бир жактын биз жакта урожай аз болот, күн ысык болгонго карата биздин райондо урожайыбыз аз болот. Анан ошодон кийин төб бир жак кылбайбыз. Көк сак, болгарский перец, пияз, ошол капуста. Азыр данный момент розница сатылышы 40-50 деп уктум. 1-июнга эл талаага себип атса, биз буюрса жыйнап атабыз. Каарманыбыз Алмаз Абдыразаков капустадан эрте мол түшүм алуу үчүн үй бүлөсү менен кыш айларынан баштап мээнет кыла баштайт.
капусталар 60 күндө бышып жетилип калат. Манас району бул жашылча жемиштердин аймагы. Мына бүгүнкү күндө биринчи жолу мынакей эртерээк бышуучу капусталар бышып жетилип атат. Мына эртең уже сатыкка чыгат. Килограммы 30 сомдон буюрса ушунун баары ушу дыйкандардын эмгеги деп мен эсептейм. Дыйкан капустаны түшүм жыйнап алган соң ал жерге болгар каламперин эгип, октябрь айынын аягында калампердин түшүмүн алууга да үлгүрөт. Орозбек Бейшабаев, урматтуу Доктурбек уулу, Манас району. Бүгін орто билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнө жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамен жүрүүдө. Быйыл Талас облусу боюнча 9-классты 5010 окуучу, ал эми 11-классты 2064 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамендин жүрүшү боюнча кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгін жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменди жалпы билим берүү уюмдарында, жалпы орто билим берүү программаларын өздөштүргөн 9 жана 11 класстардын окуучулары үчүн өткөрүлдү. Талас райондук шаардык билим берүү борборунун башчысы Борончу Өмүрканов шаарыбыздагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебине барып, бүтүрүүчүлөргө экзаменди ийгиликтүү тапшырып алуусун каалады. Саат 1 менен 6-да электронный атайын тапшырмаларды кабыл алышты акт түзүү комиссиясына. Ошондон бери мына даярдык көрүп, саат 9-да башталышты. Биз бүгүн мынакей Талас шаарында 1 мектепте ушул экзамендердин жүрүшү боюнча мынакей келип карап атабыз. Бул жерде 2-11 класстын бүтүрүүчүсү, 5-9 класстын бүтүрүүчүлөр атат. Бардык жерде ушу бардык ордунда окуучулар катышууда. Булардын жыйынтыкта азыр балдар мынакей саат 9 класстар саат 12-ге чейин, ал эми 11 класстар 1-ге чейин болот. Түштөн кийин саат 2-де баары бүткөндөн кийин атайын баягы ачкычтары берилет. Электрондой мына ошол ачкыч менен атайын даярдалган комиссия ошол балдардын ишин ошо текшерип ошону карап чыгышат да. Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамендин жобосу боюнча окуучуларга уюлдук телефон, гаджет жана башка жардам берүүчү куралдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Бул жерде эмгектенген мугалимдерден түзүлгөн комиссия тобу экзаменди талап боюнча өтүүсүн дыкат көзөмөлдөшүүдө. Буга чейин консультацияда берилген, бүгүн дагы жобо менен толук тааныштырдык. Окуучулар толук катышып атат экзаменге. Бардыгы өзүнүн орду менен башталды буюрса экзаменибиз. Комиссиянын курамы толук, мектепте кыргыз тилчилер, жалпы кыргыз тилчилер барыбыз толук келдик. Математика сабагы боюнча да комиссиянын курамы толук келди. Сынактын жобосуна ылайык негизи уюлдук телефон колдонууга, башка жанагындай жардамчы каражаттарды колдонууга болбойт. Ошол себептен бардык телефондорду комиссияныкындагы окуучулардын үнсүз режимге коюп, окуучулардын чогултуп комиссиянын жанына коюп койдук. Аталган мектепте 9 классты 159 жана 11 классты 43 бүтүрүүчү аяктап жатат. Келечек кесип ээлери үчүн бул маанилүү күн. Көп жылдык алган билимин тастыктоо үчүн даярданып жаткан бүтүрүүчүлөр өзгөчө толкунанып жаткан учурлары. Бүгүн бизде биринчи экзамен, сезимдер аябай башкача болуп атат, толкундоолор болуп атат. Анткени биз ошол 9 класста экзамен тапшырбай калганбыз. Быйыл биринчи жолу тапшырып атабыз. Ошого байланыштуу кичине башкача сезимдер болуп атат. Бир четинен мындай мектеп менен да коштошкубуз келбей, айтор мындай сезимдеримди айтып бере албайм. Бардык бүтүрүүчүлөргө алдыдагы экзамендерине ийгилик каалайм. Ойлогон ой максаттарына жетип, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, жашоодо өздөрүнүн ордун табып, мыкты инсандардан болушуна тилектешмин. Белгилей кетсек, быйыл Талас облусу боюнча 9 классты 5010 окуучу, ал эми 11 классты 2064 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас шаары. Талас шаарындагы туш келди ыргытылган таштандылардан канткенде арылабыз. Ушул жана башка экологиялык көйгөйлөр бүгүн Орхус борбору уюштурган тегерек столдо талкууланды. Тегерек стол актуалдуу экологиялык маселелер жана көйгөйлөр деген теманын алкагында уюштурулду. Ага Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас аймактык башкармалыгынын өкүлдөрү жана экологияны таза сактоого кызыккан жарандар катышты. Темага кенен кабарчыбыз токтолот.
Жыйында Талас облусундагы актуалдуу экологиялык маселелер жана көйгөйлөр туурасында маалымат айтылды. Анда облуста эң негизгиси таштанды чогулуучу жайларды иретке келтирүү керек экендиги айтылды. Мындан сырткары саркынды суу, ыштын кесепетинен абанын булгануусу, өзгөчө корукка алынган аймактарда браконьерлердин көбөйүүсү жана башка ушул сыяктуу маселелер талкууланды. Область боюнча 37 айлык 42 полигон бар экен, анын аз гана бөлүгү документтерин, мамлекеттик актыларын алган жана азыр ошол тийиштүү кагаздар боюнча иштеп атышат. Эгер булардын документтештирилсе, биз аларга ошол мусор полигондорду курчоо боюнча, темир тосмолор менен курчоо боюнча жардам беребиз. Жана бул жашыл мурасты көрктөндүрүү, жашылдандыруу жагы каралган. Кечегиде комиссия менен бүт баарын эскертмелер дагы берилип келди. Анан көпчүлүк бул жашыл мурас боюнча өсүмдүктөр 80% өстү. Аймактагы актуалдуу экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн эң негизгиси коомчулуктун аң сезиминде экологияга болгон аяр мамиле жашашы керек экендиги айтылды. Бул үчүн эң биринчи кезекте өсүп келе жаткан жеткинчектерге таштанды ыргытпай, жаратылышка, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоого тарбиялоо керектиги айтылды. Ошо баланын алып ошол 2 жаштагы балага ал иштеп атат деп апаш десең, ал чоң кишиге караганда батыраак дейм дейт. Чоң киши бар айтчы. Сен не иш кылып жүрсүң, мен 10 миң сом айлык алып атпайсың дейт. Мындан улам Орхус борбору өлкөдөгү экология маселесин чечүүдө биринчи кезекте коомчулуктун аң сезимине сиңирүүчү маалыматтарды байма-бай таратууга аракет көрүп келет. Орхус борборунун задачасы ал именно элге жеткирүү маалыматты, кандай проблемалар экологияда бар. Ошону кантип чечсе эл менен. Ошондуктан биз бияка келдик эле көп маселелерин уктук эле. Ошолордун ичинде таштан боюнча азыр сөз болуп атат. Биз азыр сүйлөшүп атабыз мэрия менен ошону маселени кантип чечсе, кантип кылса, башкармалыгы деле өздөрүнүн жолдорду айтып берип атышат. Актуалдуу экологиялык маселелер жана көйгөйлөр аттуу тегерек жыйында экологияны таза сактоо, ага аяр мамиле кылууга чакыруучу роликтерди социалдык түйүндөр аркылуу калктын калың катмарына жеткирүү сунуштары айтылды. Ошондой эле Орхус борбору менен тыгыз кызматташтыкта иш алып баргандарга ыраазычылык каттар, атайын белектер тапшырылды. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаар. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин Талас облусундагы өкүлдөрү 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Талас шаарындагы теңир колдоо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо борборуна уун, май жана башка керектүү азык-түлүк продуктыларын тапшырып, бөбөктөргө таттууларды таркатышты. Аталган борбор 2009 жылы ачылып, учурда анда 9 кызматкер балдарга социалдык кызматтын түрүн көрсөтүшөт. Ал эми 30 бала социалдык реабилитациялоодон өтүүдө. Акцияны биз биринчиден ошо балдардын күнүнө арнатабыз, анан экинчиден быйыл коомчулукту инвестициялоо жана өнүктүрүү агенттигинин 20 жылдыгы болуп атат. Ошонун алкагында айыруу топторго колдоо иретинде, аялдарды, балдарды колдоо иретинде көп жумуштарды алып барабыз. Ошонун алкагында мына бүгүнкү чакан иш-чараны дагы жүргүзүп атабыз. Кызылай коомунун кезектеги жардамы. Бүгүн Талас облусу боюнча 49 атасы жок 18 жашка чейинки балдарга Арап өлкөсүндөгү Кызылай коомунун кезектеги каражаттары келди. Ар бир бала 4 000 сомдон жогору ай сайын Арап өлкөсүндөгү Кызылай коомунун жардам алып турат. Бул жардам 2 жылдан бери ишке ашууда. Эми Кызылай коому дагы Талас облусундагы атасы жок 150 баланын документтерин Арап өлкөсүнө жөнөтүшкөн. Алардын канчоосуна каражат бөлүнөт азырынча белгисиз. Ал эми жардам алган балдар талап боюнча окуу куралдарын, кийим-кече, ошондой эле азык-түлүк алышы шарт. Бул араптардын Кызылай коом тарабынан берилип аткан жардам 2021 жылдан бери келатат. Биз Талас областы боюнча атасы жоктор жана томолой жетимдер алынган. Ошолордон 150 бала өткөзгөнбүз. Ошонун ичинен азыркы күндө 49 бала алышат.
Облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар ушуну менен жыйынтыкталат. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.